Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр мекен таануу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы жаныбарлар жазында. Сабактын максаты жаңы тема боюнча түшүнүк аласыңар, жаныбарлар жөнүндө таанышасыңар, ой жүгүртүүлөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр, жаныбарларды коргоого үйрөнөсүңөр, боорукерликке тарбияланасыңар. Жаныбарлар жазында. Тыйын чычкан. Жазында көпчүлүк айбандардын балдары пайда болот. Тыйын чычкандын 3-төн 9-га чейин кенедей кызыл эт балдары туулат. Бир айдан кийин алардын көздөрү ачылат. Дагы бир айдан кийин алар уяларынан чыгышып, өз алдынча жашашат. Коён. Коён бөжөктөрүн сүтүн эмизип тамактандырат. Кичинекей бөжөктөрдү чоочун коён таап алса, аларды өзүнүкүндөй эле эмизет. Арадан көп өтпөй бөжөктөр чөптөрдү, жалбырактарды өздөрү жей башташат. Аюу, суур, кашкулак. Аюу, суур, кашкулактар жазында чээнден чыгышат. Аюу кышында туулган 2-3 мамалагын ээрчите чыгат. Түлкү. Түлкү 4-6, кээ бирде 12 бачки тууйт. Алар денеси 1 ай же 2 ай бою сүт эмизип тамактандырат. Андан кийин майда жаныбарларды тиштеп алып келип берип турат. Бачкилерин кичинесинен тамак табууга үйрөтөт. Карышкыр. Карышкыр 3-4 бөлтүрүк тууп, сүт эмизет. Алгачкы учурларда эркек төбөт эт таап бөлтүрүктөрү энеси менен кошо багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөр тороло түшкөндө алардын ата-энеси экөө тең тамак издөөгө чыгат. Бакалар. Бакалар эрте жазда ойгонуп, уруктарын көлчүк сууларга таштайт. Көбүнчө жасалма көлмөлөрдөн көрүүгө болот. Андан башы тегерек, соймоңдогон куйругу бар, түсү кара көнөк баштар өсүп чыгат. Чымын-чиркейлерди, курт-кумурскаларды жана жашылчаларга зыян келтирген үлүлдөрдү жейт. Ташбака. Ташбаканын жашоосу токой талаада өтөт. Ал чөп жейт. Ага коркунуч болгондо бутун, башын чопкутун далына киргизип алып, кыймылсыз ташка окшоп туруп калат. Анын басышы өтө жай. Кыбыр. Кирпи. Кирпи талаада, адырларда чөптүн тамырын, данын, сабагын жейт. Анан күндүз уктап, кеч киргенде чыгып, таң атканга чейин ар кандай кумурскаларды издейт. Ал сүт да ичет. Корккондо тоголоктоно түшөт да, жонундагы ийнечелери тик болуп туруп калат. Ал аны жырткычтардан коргонуусунан коргойт. Кирпи жүргөн жерге жылаан, чычкан жолобойт. Жазында кирпи 5 же 6-ны тууйт. Кескелдирик. Кескелдирик тоодо, талаада, сайда жашайт. Ал курт-кумурскаларды терип жейт. Алаксытуу үчүн куйругун тиштеп, кесе коюп, өзү көзгө көрүнбөй качып кетет. Жырткыч кесилген куйрукту жеп, алаксып калып кала берет. Кескелдирик тирүү калат, анан башка куйрук өсүп чыгат. Жылаан. Жылаан талаада, тоодо жана сууда жашайт. Жылаан жумуртка таштап, андан кичинекей жылаандар чыгат. Жылаандын шылдырак үн чыгарганы сени байкаганы, жылаандын уясына кол салганда же байкоосуздан басып алганда чочуп кетип чыгат. Эгин талаасындагы зыян келтирген дан жеген чычкандарды жейт. Медицинадагы анын тишиндеги уусун идишке куюп алышып, күчтүү дарыларды жасашат. Медицинанын эмблемасында жылаандын сүрөтү тартылган. Балдар, мен силерге сабактын аягында тапшырма берем. Жаныбарлар жазында темасында китептин 68-69 бетиндеги
Текстти окуйбуз, түшүнгөнүбүздү айтып беребиз. Жаныбарлардын сүрөтүн тартабыз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө саламатта тургула.